Amin. Men so'rayman mundaycha. Ulug' imomlarimiz İmam Azam, İmam Şafii jana İmam Buxoriy rahimahumullah degenlerden dinde ulu daraja tabышына enelerinin salımı öte çoğ boluşkan. Oşonduktan ata-enеңiz tuğrasında aytıp berseniz. Antkeni siz dağı bizden Kırgızstanda çoğ alım, imam ustazlarımızdansız. Rahmat. Allah razı olsun. Atam 40. жылғы, apam 45. жылғы. Atamдағы, apamдағы alhamdulillah acılar 2007-2008 жылы барғандар. Құдаға шүкір 5 мал намаз оқойды. Оразалары бар, зекет садақалары бар. Екі өтең саудагер. Өмір бойы саудада болған. Апам заслуженный торговый деятель Қырғызстан бойынша. Bir топ жолы депутат болған. Атамда alhamdulillah мындайча айтканда билимдүү үй бүлөдө төрөлгөм. 6 бір туған элек, 6-9 тең жогорку окуу жайды бүтүргөнбүз. Мен эң кенжеси болом, мен сельхоз институту зоотехникин бүтүргөм. Өзүм зоотехнимин. 95 жылы. Кесибим боюнча айыл чарбачылык, ошо соодагер. 95 жылы. Бирок 94 жылы Кабытка келгенмин. Ушун үчүн алхамдулилlah ошо жерге Кабытка келип, мына ушул Ленинабад, Исфаралардын, Махманабы дамла менен уйдун терисин баарын алып чыккан биз. Ал убакта контрабанда жок эле, чегара жок эле. Ушуну эми айтып коеюн этапында. Ана биздин жез турат, жез деп коебуз эми. Каныбек жезде өзү эсибине, 90 бул 94 эле. Көрсө ырыскыбыз ошондо эле жазылган экен, биринчи Кабыт дегенди унутуп калып, кайра эсимден чыгып барат. Эмне эле баягы атты дейм. Андай ат уккан эмеспиз дейм, Кабыт, Канибадам, да бир нерсе деген аттарды биринчи. Дүйшөмбөгө барып, тияк бияктардан эме кылып. Кудай кааласа, жаман эл болбойт таксырлар. Өзбек эли, тажик эли жакшы эл. Жаман адам болот. Макулбу иншалла. Кудай кааласа, кыргыз байыркы эл. Биз ата тегибизди унутпайлы. Меймандос эл, баатыр эл. Кудайга шүгүр иншалла. Бардыгы Алладан. Биз бирөөгө иншалла жүрөгүбүздү ачык коюп, жакшынакай кылып. Кыргыз өзү коркутпагандагы ошол эле кезде коркпогон эл. Буну да билип коюш керек. Макулбу? Алхамдулилlah, иншалла биздин иншалла тарыхыбыз байыркы. Тиги менмин деген империя, каганаттарды башкарып келген эме. Иншалла биздин бирөөнүн бир карыш жери кереги жок. Бирок бир карыш жерди да бербейбиз, башкалар да билип алыш керек. Макулбу? Ошон үчүн иншалла алхамдулилlah биздин ата-энебиздин тарбиясы ушундай болгон. Атамдын сөзү бар эле, дайыма айтат эле. Балам алдаба. Чоң атамдан калган сөз, чоң ата деп биз атанын атасын айтабыз. Түз тозбойт, кыйшык озбойт дейт эле. Болду. Эч кимге пут тоспо. Көрө албастык кылба. Түз адам эч кимди тоспойт. Кыйшык эч качан сизден оза албайт. Андан кийин атам гана эми ушу Советтер өкмөтүндө соодагер болуп калды. Чоң аталарым 7 өтең алым болгон. Таята тарамдарында да бардыгы да. Молда Термечик деп Кудайархандын доорунда ушул нар жака өрөндүп караган. Кудайга шүкүр, алхамдулилlah, ахли илимдин урпактарынан келип иншалла. Албетте ише туура айтасыз. Апам дайыма бизе ар ким өзүнүн энесин жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт эми. Апам Алла таалам ден соолук өмүрүн берсин. Алла менен байланышы бекем. Көп зикир, көп дуада. Дуада бир отурганда бир аз дегенде 20 мүнөт, жарым саат сөз дуа кылат. Алхамдулилlah. Кээде айтып койдум. Дуа кыла берип, Алла угуп атасыңбы мен айтып атканды. Эне да. Бир өкүнгөнү бар. Кандай өкүнгөнү бар? Ажыга барганда 3-чү этажында таваф кылып атып, Малайзия, Индонезиядан келген энелердин Куранды окуганын көрүп, өтө өкүнгөн. Малайзия, Индонезиядагы энелер 60, 70, 80-деги энелер, аксакалдар Куран ачып алып шыр окуп атат, Анан айтат, мынакей, биздин Совет өкмөтү динден, араб тилинен узак кылып коюп, мына окуй албай калыппыз депчи. Ушул өкүнүчү бар. Мейли кандай болбосун, иншалла баары жакшы. Карызды 1 жыл, 3 жыл болду. Сөз бериш керекпи? Айланай. Карызды сөз бериш керек. Карыз чатак нерсе. Карыз алган дагы болот шариятта, карыз алган болот.
Бирок карыз алган киши ушу ниети туура болуш керек, тез кайтарып бергенге аракет кылыш керек. Пепси кола, кока кола ичпеш керек. Таксиге отурбаш керек. Жөө барсын, маршрутка менен барсын. Ошого кеткен акчаны топтоп карызынан берсин тез-тез. Карызга иншалла чын жүрөктөн болсо, дуасына бекен болсо, исрап кылбаса, Алла таалам жардам берет. Анан эле жеп ичип бирөөнүн акчасын мындай не деп коет, распоряжать эткен жеңил го. Ар ким иштетипчи, андай болбойт. Бир сиз тез кутулуңуз таксырлар. Пайгамбарыбыз карызы бар дегенде бул жаназаны өзүңөр эле окуй берле деп койгон. Не деп койгон? Пайгамбарыбыз окубай койгон. Карызы бар дегенде. Шейит болсоң дагы шейит болуп, дин үчүн Алланын жолунда жан берсең да карыз болсоң кечирилбейт деген. Бул карызга тамашалашпайлы. Карыз кимдин? Алла таалам бар эсеп китебин эртеге кыямат күнү алат да ар бирибизден. Мен сизге карызмын, карыз эмесминби? Сизге карызмын, карыз эмесминби? Кимден кандай? Ошон үчүн тезирээк бериш керек.